Так, теперь м, трансляция. Мгм. Так. Э, Мен учуш патруль сайттарга өтүп кеттим. Ладно. Голос менен учуш берейин. Мен көрөсөңүздөр дагы. Баарыңыздарга кутман күн, кутман кеч болуп атат азыр. Баарыңыздарды көргөнгө абдан кубанычтамын бул эфирде. Бүгүнкү бере турган презентациям, маалыматым өтө дагы бир жолу айтып кетейин. Кечөөдө айттым эле, биздин жашоону түбөлдү менен өзгөрткөнгө кудурети жете турган маалымат. Себеп дегенде, эгерде бул маалымат менен колдонсоңуздар, эгерде туура чечим кабыл алсаңыздар, бул маалымат уккандан кийин сөзсүз жашооңор өзгөрөт. Албетте, чечим кабыл алгандан кийин кыймылдаш керек деген чечим кабыл алышыңыздар керек. Ошон үчүн бул жерден жөн гана бир 10-15 миң баягы дополнительный доход катары колдонсоңуздар болот бул мүмкүнчүлүктү. Жок, 10-15 миң жетпейт, мага 50 миң, 100 миң, 200 миң, миллион, 10 миллион табышым керек, топ-лидер болушум керек, чоң келет десеңиздер, ага да мүмкүнчүлүк бар да. Вот. Анан микрофонуңуздарды өчүрүп койсоңуздар, азыр бирөөңүздөр микрофонуңуздар күйүп турат, кимдики экенин мен азыр көрө албайм. Ошон үчүн сураныч, микрофонуңуздарды өчүрсөңүздөр, мага тоскоол болбойт, сиздерге дагы эртерээк маалымат жеткизем. Аты жөнүн билбегендер үчүн Жылдыз Эркенбаева, мен MLM индустрияда көп жылдан бери келатам. Ошол эмгектенип үйдө болой болгон мезгилдер болду. Өзүмдүн тажрыйбам бар. Ошол тажрыйбамды бир жакшы нерсеге колдонсом деп жүрчүмүн. Ошол максатым ишке ашып, ушул Эва продукт компаниясын Кыргызстанга биринчилерден болуп алып келдик. Кызмыкөз азыр ушуну Кыргызстанга жайылтып, элдин ден соолугуна кам көргөндөн тышкары, капчыгына да кам көрүп, бир кандайдыр бир таасирибиз тийип, элдин жашоосун кичине болсо дагы оңдогонго эгерде биздин баягы таасирибиз тийсе, абдан кубанычта болобуз. Максатыбыз ошол. Албетте, сиздерге жардам берүү менен биз дагы кошо жакшы доходторго чыгып, финансовый независимость, финансовый свободага чыкканга бул жерде толук мүмкүнчүлүк бар. Азыр ошол мүмкүнчүлүк жөнүндө айтып берейин. Бул компания сетевая компания, сетевой бизнес. Почему сетевой деп турбайбы? Себеп дегенде, традиционный бизнесте эгерде алып карасак, биз мисалы магазиндерден ошол эле чай, любой эле нерсени глобустан, народныйдан сатып алып атпайбызбы, базардан. Ошол мисалы сатып алган сумка деп коет, бул жерде сумка деп көрүнүп турат слайдта. Себестоимости, сумканын себестоимости болгону 100 сом экен да. Производительдин чыгарганы ошол продукттун себестоимости 100 сом болот экен да, эми образно говоря. Анан транспортировка тияк бияк ортодо деген аябай көп цепочка, жанагы оптовиктер, посредниктер көп болот. Алар өзүнүн транспортировкасына, өзүнүн логистикасына, өзүнүн рекламасына акчаларын кошуп, өзүнө алчу прибыльдарын проценттерин кошуп отуруп, бизге жеткиче эмне болот? 5000 сом болуп калат экен. Биз эч кандай претензиябыз жок эле, эч кандай претензия кылбайбыз дагы, сатып алып сүйүнүп колдонобуз, туурабы? Ортодо ушунча көп адамдар процент накручивать этип, биздин жөнүндөгү биз тапкан акчаларыбызды, биз эмгектенип тапкан акчаларыбызды ушуларга төлөп бергенибизди билбейт экенбиз да. Оптовой, крупный оптовик, средний оптовик, мелкий оптовик, анан розничные сети, магазиндер, базарлар ушул жака бара алабыз да. Ортодо ошол жанагы цепочкалар на наших биздин чөнтөгүбүздөн алар акча табышат да. Бизде болсо кандай болот? Бизде производительден сразу эле дароо эле биздин колубузга тиет. Прямые продажи деп коет да биздечи. Компания регистрация болгондо бизге регистрация бизде бесплатный, бизге интернет-магазин ыйгарат ошол 90 жакын продукция менен. Ошону биз өзүбүз сатып алабыз дагы, бизге кэшбэк келет да. 15-тен 25%ке чейин кэшбэк келет. Например, ошол эле народный глобустарда дисконтный карта колдонгондо кичинекей эле процент берип коет. Азыр бир секунд. Вот. Рекламага колдончу акчаны компания, реклама аябай көп акчаны түзөт да, рекламага колдончу акчаны компания бизге жумшайт, маркетинг планга жумшайт, сетке жумшайт да. То есть биз колдонуп көрүп, продукция жаккандан кийин эмне кылабыз? Биз сөзсүз адам баласы ошондой жаралганбыз, бири-бирибизге айтабыз, алган впечатленийибизди, өзүбүздүн ой пикирибиз менен бөлүшөбүз сөзсүз. Анан бул продукция жаккандан кийин момундай экен, сонун экен деп айтабыз да, айтканда. Ошол айткандан кийин биздин тегерегибиздеги досторубуз, кошуна туугандарыбыз алса, бизге компания ошол процентин төлөп берет да. Биз живой рекламабыз. Биздин бизнести бизнес рекомендации деп коет да. Мисалы, могул жерде жазылып турат да, получить 100% от своих усилий или же получить 1% от усилий 1000 людей. Биздики от усилий 1000 людей, да, 1% иметь лучше, чем сен мондай магазин ачып алып, эртеден кечке как белка в колесе ошол магазиниңди иштетип, өзүң продавец, өзүң бухгалтер, өзүң администратор, өзүң уборщик, өзүң поставщик, өзүң грузчик болуп, эртеден кечке чуть ли 24 саат 20 саат иштейсиң да, бул жердечи, уктаганың 4-5 саат болот. Себеп дегенде, бул магазинди жаап койсоң, акчанын келүүсү токтоп калат. Ошон үчүн ушундай средний, малый бизнестегилерди бизнес имеет. Не они имеют бизнес, а наоборот, бизнес их имеет, потому что ошол азыр эле айткандай, бул магазинди мисалы таштап кете албайт. Ошол малый и средний бизнесин таштап кетсе акчасы калат. И 100% өзүнүн усилиясы менен, өзү гана бар болгондо, личное присутствие деп коет да. Эгерде физически өзү жок болсо, анда акча келбейт. Бир гана өзү келип, өзү эмгектенсе гана акча таба алат да. Албетте, наемный работниктерге караганда бул өзүң частный бизнесин ачып алып акча тапсаң болот, көбүрөөк табасың, албетте, көбүрөөк жетет үй бүлөңө, бирок өзүңдүн убактың жок болот. Эс алганга, ден соолугуңа, жак бияка чыкканга бир гана бизнес болуп калат да. Эң чоң минусу ошол, ден соолук кетет. Бул жерде болсо, эмне үчүн сеть создавать этет? Мен азыр силерге ушу сеть эмне үчүн байлар мынтип айтышат, бедные ищут работу, а
Ой, богатые ищут сети и строят сети, а бедные, а все остальные ищут работу дейді да. То есть бұл жерде мен әзір сіздерге баюның секретін айтып отырмын, былайша айтқанда мен үшін сеть создавать етеді. Сеть такси, сеть аптек, сеть там Газпром, сеть народных, сеть Фрунзе, сеть Глобус, отельдердің сетін, общественное питание, столовыйларды сетін создавать етеді. Себебі ал бизнес, бизнес-система деп қояды, ал уже малый бизнеске, средний бизнеске келеді, уже чоң бизнеске келеді. Чоң бизнес дегенде ошол системада налажена человеком, который ему приносит 24 часа 7 дней в неделю. То есть уктап атсаң дагы, үй салып атсаң дагы, кругосветное путешествие кетип калсаң дагы, ал система сага 24 саат 7 күн бою акча алып келе берет, пассивный доход. Сен просто телефоныңды, бизнесіңді телефондан контролировать етесің, персоналды нанимать етесің, управляющий нанимать етесің, ал сага отчет берет, бухгалтерлер бар, все, продавецтер бар, поставщиктер бар, бары бар да. Бирок андай деңгээлге жетиш үчүн чоң акчаларды салыш керек, крупный капитал вложение керек, и мындай чоң бизнес 90% банкрот болот, 1 жылга жетпей, салган акчаларын чыгара албай крахка учурайт да. Вот, ошон үчүн жөнөкөй адамдар, 90% адамдар мындай чоң бизнести ача албайт экен. Ошон үчүн алар ушул принципти колдонот да. 1% мен өзүм иштеп эртеден кечке бакайт эткенден көрө, үй бүлөм калып калып атат, өмүрүм өтүп кетип атат, ден соолугуман кетип атам, андан көрө мен ошо 100 киши, 500 киши жалдасам дагы ошолордун 1%-ин көрсөм дагы мен өзүм иштегенге караганда чоң акчага чыгам деген мышление да. Бүт баары адам баарыбыз бирдейбиз. Бир баш, эки кол, эки бут, бир эле туловище, баарыбыз окшошпуз. Кеп эмнеде, эмне үчүн бирөөлөр бай, бирөөлөр кедей? Кеп мышлениеде да. Ошон үчүн биз мышлениебизди өзгөртүшүбүз керек. Биздин компаниянын Эва Продукт компаниянын президенти, CEO компания это Эва Продукт Виталий Коваль. Бул өтө кыйын жигит, болгону эле 37 жашта, бирок өтө чоң опыты бар и деңгээли дагы бийик. Деңгээли бийик адамдар гана ушундай чоң бизнес ача алат. Ал эми жанында турган бул Александр Филимонов, бул вообще разработчик, биздин уникальный, биздин феноменальный продукттардын разработчиги, өзү нутрициолог, консультант по созданию продуктов, нутрициолог компании дейт. Вот. Эва Продукт представляет инновационные линейки дейт. Биздин Эва Продукт азыр трендовый направление, бүгүнкү күндө аябай тренд болуп аткан направление, прогрессивный биохакинг направлениясинде өзүн позиционировать этет. Бул мээге арналган БАДы эч жерде жок, СНГ өлкөлөрүндө жок, дүйнө жүзүн айта албайм, эми башка жакта, но СНГ бизге колубуз жете турган жерлерде жок мындай продукт, мындай состав менен, мындай инновационный технология менен чыккан продукт БАДы для мозга. Азыр бүгүнкү күндө биздин планетабызды уставшая планета деп койсо болот да. Себеп дегенде век информации, масса информации, человечество получает огромный поток информации. Азыр интернеттин убагы болуп, кайсы жерден, Инстаграмдан, Ютубтан, Фейсбук, эмне деген соцсетилер бар. Ошол жактан адам каалайбы аябай поток чоң информацияны алат. Мындайча айтканда, даже мен аз айтат болушум керек, бир күндө алган информацияны мурда интернет жок мезгилде, бир айда алып чыккан. Ошол интернет жок мезгилдеги адамдарчы, биз болсо бүгүнкү күндөгү адамдар ушунчалык информационный отравление болуп атат. Биздин мээбиз просто ошонун баарын чыдабайт да. Кудай таала деле ошо бууп коюп атат, ошо адамдардын мээсин чиртпейинчи депчи, памятибизден кетип атабыз баарыбыз. Жашы дебей, карыбыз дебей, апатичныйбыз, депрессивныйбыз, тревожныйбыз. Жанагындай панические атаки деген чыкты. Бүгүнкү күндө ушул аябай көп болуп атат, потому что психика человека не выдерживает. Бүгүнкү темп жизни аябай бат-баттан болуп атат. Бир күнүң бир сааттай өтөт, бир жумаң бир күндөй өтөт, бир айың бир жумадай өтөт да, бат-баттан өтүп атат. Ошон үчүн адамдар азыр мээси, усидчивости аз, концентрация вниманиясы аз, ошого карата компания ар бир адамга керек. Оорулууга дагы, баягы ден соолугу чыңына дагы, карысына да, жашына дагы, балдарга дагы баарына кете бере турган бул сонун продукция чыгарган биздин компания. Азыр алар жөнүндө кичине токтолуп кетем подробно. Повышение умственных способностей деп мына жакта жазылып турат. Увеличение энергия бере турган продукталарыбыз бар. Потому что бүгүнкү күндө энергиясы жок адамдар толуп турат. Жалкоолук деп айтайын десең, ошо жалкоолук эмес экен, бул деген от недосыпания. Бүт факторлор көп да, экология, ковид өттү. То есть энергия бере турган продукция просто сонун, менин самый любимый продуктум ал. Повышение личной эффективности. Конечно, мээң иштеп турса, ясный ум болуп турса, энергияга толуп турсаң, албетте продуктивный болосуң, пландаган жумуштарыңды тарсылдап бүтүрөсүң. Уширение иммунитетти повышать этип турган продукцияларыбыз бар. Очищение и омоложение организма, замедление процесса старения, достижение стройности. То есть артта турганда биздин комплексный программаларыбыз бар, и красота уход, эң эле сонун продукцияларыбыз бар. Эч кимдикине окшобогон просто замечательный продукт. Конечно, биздин продукция инновационный технология менен, научный разработка менен чыккан, лабораториядан аябай чоң исследованиеден өтүп, лабораторный проверкадан өтөт, прежде чем элге, калың журтка сатуунун астында многоэтапный проверкадан өтөт. На наличие ГМО и опасных химикатов. Эч кандай жанагындай усилитель вкуса, сахар, жанагындай ароматизатор, стабилизатор, ал эле бул эле ГМО дегендер кошулбайт. Адамдын ден соолугуна чоң урон келтирген продукциялар, элементтерди кошпойт. Албетте сертификаттарга ээ, ISO 22000 деген бул баары эле любой эле компания ала бере албайт. Бул өтө чоң проверкадан өткөндөн кийин гана алынат. И GMP деген стандартка ээ, халяль, албетте халяль сертификаты бар арасында. Бул компания российская компания болгону менен международный компания, азыр жайылып атат, көп өлкөлөрдө ачылып атат. Бул кичине мурдагырактагы эмелер, слайдтар, бирок өтө деле өзгөргөн жок. Ошон үчүн бул слайдты колдонуп атам. Бизге ачылганы 1 ай болду. Логистика жаңы эле эметти. Ушу мен буга чейин Казакстандан заказ берип аткам, анан ачылганы ушу июлдун экинчи половинасында ачылды да, аз эле болду. Так,
Дальше. Прибыльный и трендовый бизнес деп атпайбы. Мисалы силер бияктан ачканда понедельник и понедельник келатат деп кыйналбайсыңар наемный работадагыларчы баягы жалдам иштеп зарплата иштегенде. Начальниктен коркуп койсуңар, эч кандай начальник жок бизде. Отчет берем деп зычуу болбойсуңар. Транспортко түшүп алып тиги шаар аралап пробкалар менен кыйналып, стресс болуп нервничать этпейсиңер. Убактыңар андай нерсеге кетпейт бизге онлайн бизнес. Үйдө отуруп алып эле любой точка мирадан биздин бизнести жүргүзө берсе болот. Так. Бизден анан зарплата качан повышать этет деп күтпөйсүңөр. Мына биздин өлкөдө 2 жылга чейин зарплата чоңойбосун деген указ чыккан турбайбы. Бияктан болсо кааласаңар 10 эсе көбөйтүп алсаңар болот. Иштегениңерге жараша болот да. Жана мен башында айткандай, кааласаңар 5 миң айына тапкыла, эч ким силерди эме кылбайт да, өзүңөргө комфортный болгондой. Эгерде чоң максатты көздөсөңөр 10 миллион 20 миллионго чейин деле тапсаңар болот биздин компанияда. Болгондо дагы аз эле убакыттын ичинде жетсе болот. Себеп дегенде Кыргызстанга, не только Кыргызстанга, вообще Россияда деле жаңы эле башталды. 2 жылга толо элек компаниянын пайда болгону. Бирок ошондой болсо дагы башка компаниялар 15 жылда кылган нерсени биздин Эва продукт 1,5 жылдын ичинде кылып койду да. Аябай динамикалык түрдө өсүп атат. То есть силер өзүңөр определять этесиңер. Айына 15 сом керекпи сизге дополнительно. Үйдө отурган мамочкаларга там тияк биягына косметика, тияк биягына күйөөсүнөн сурабай лишний раз. Же болбосо жок, амбиция чоң болсо, мен бул болгон максимальный ийгиликтерге жетем десеңер, пожалуйста, силерди прям колду тугар менен тосуп алабыз. Баарыңарды колуңузду тугар менен тосуп алабыз. Жөн эле продукция алам деген алып турам десеңиздер, пожалуйста, деңсоолугуңарды оңдогула, чыңагыла. Окружение бизде сонун комьюнити. Аябай модные такие, стильные люди у нас. Кандай болот, мисалы, бир банка туз алган бадыранга, туз албаган бир бадыраңды кошуп койсо эмне болот? Ал дагы туз алат, Кандай? Покажи мне своего друга, я скажу, кто ты, дейт го. Биздин окружение бүт баары көрдүңөрбү? Бактылуу, акчалуу, ден соолугу чың, жапжаш, арып чырай, анан сонун стильно кийинишет, потому что компания өзү модная, новая, молодая, амбициозная компания да. Азыр эми элестетип көрүңүздөр өзүңүздөрдүн окружениеңизди. Кандай силердин окружение? Могу окшогон депрессивный, негативный, жалаң баягы пессимистический сөздөрдү сүйлөп, жалаң разрушительный сөздөрдү сүйлөгөндөрбү, же наоборот, ой, вперед, давай, жашоо жыргал, жашоо керемет, давайте Кудай берген жашоону сонун жашайлы деп алга сүрөгөн окружение, же артка тарткан окружение. Ой, сен дагы ошондойго кирип алдыңбы деп көрө албаган окружение. Ошону дагы өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Ийгиликке жетиш үчүн сөзсүз ийгиликтүү адамдардын катарына кошулуш керек да. Эгерде силердин ойлоп көрсөңүздөр, көз чаптырып 5 адам деле элестетсеңиздер, күндө сүйлөшкөн. Кандай жашоодо жашашат ошол адамдар? Байбы же бай эмеспи? Кандай деңгээлде жашашат? Эгерде ошонун ичинен 3 кедей болсо, значит, силер дагы ошонун катарына кирип кетесиңер баары бир. Жок дегенде 3 кедей болсо. Ошон үчүн өнүп өсүш үчүн эң биринчи окружениени менять этиш керек. Биздин компанияда аябай сонун промо акциялар бар, бар. Ценный подаркилер берет, ошондой эле путешествиеге чыгып турабыз, Кудай буюрса. Конечно, жаңы келгенде силер ойлошуңар мүмкүн, эми кантип иштемек элем. Мен иштеген бир дагы опытым жок болсо, мен үйдө отурсам балам менен, же буга чейин иштеп көрбөсөм, мен болгон наемный работада өзүмдүн жумушумда эле өмүр бою иштедим эле, мындай жаңы нерсени мен кантип баштайм деп корккондор бар да. Ичинде баягы 2 киши сүйлөшөт да, койчу, сенин колуңан келбейт дейт. Бирөөсү болсо, койчу, кичине жашообузду оңдобойлубу десе, кантип оңдойсуң, сен элдин баары Инстаграм менен колдонот, сүйлөгөндү билет, анан сатканды билет, сен алдыгы кейпиң менен эмнеге жетесиң деп ичинен ошондой диалог болот да. Кара менен акчы. Ошон үчүн карага алдырбай, берилип турган даяр бизнес под ключ жанагындай миллиондогон акчаларды биякка салганын кереги жок. Биякта чоң бизнес курса болот. Бул бизнес, готовый бизнес под ключ, бүт даяр. Эчтеке ойлоп табуунун кереги жок. Велосипед уже придуман. Вам велосипед придумывать не надо. Вам просто надо делать то, что биякта система бар. Личный брендингерди развивать этесиңер. Биздин командага келсеңер, азыр личный бренд деген обучение сентябрда башталат. Курс бесплатно. Эгерде өзүңөрчө сатып алам десеңер, албетте ал кымбат. Айнуров жерде мен кичине кайрылып кетейин, улуп атамбы? Же өзүм менен өзүм эле сүйлөшүп атамбы? Угуп атасыздарбы? Алло. Коркуп да кетпедимби? Апе, өзүм менен жалгыз өзүм эле сүйлөшүп атамбы деп. Хорошо, рахмат. Спикер боло аласыңар, ошондой навыктарыңарды. Эгерде ошондой силерде өзүңөрдө бар болуп, энергияңарды каяка каратып, кандай кайсы жерден өзүмдү көрсөтсөм деген дагы Кудай берген талант болот ар бир адамда. Эмес болгондо, өзүң менен кошо жаралган, жакшы сүйлөгөндү билсеңер, жакшы сатканды, не обязательно сатканды билбейм деп дей берүүчү. Бияктан сатуунун кереги жок, өзүң колдоносуң. Анан өзүңө Кудай салып койгон эле баягы рекомендация жакшы шашлык жеп келип эле анан кошунаң айтасың го, өлө сонун шашлык экен, ошол жака келсем деп, ошол сыяктуу эле бияктан дагы продукцияны колдоносуң, и всё, тилиң өзү эле сайрап баштайт. Сонун уктап калдым, мээм сонун болуп калды, зрением, көзүм ооруп, мисалы мен ошентип айтам да, көздөрүм ооруп эле чыгып калдым, оорубай калды. Жыргап калдым, памятымда восстанавливаться этип, аябай энергичный болуп калдым. Кадимкидей өзүмө келип сонун уктап калдым, нервничать этпей калдым, тревожность кетти. Вот менин результаттарым. Ушинтип эле силер дагы өзүңөрдүн результатыңарды аласыңар да айтып баштайсыңар. Кийин анан лидер болгондо, командага келгенде уже выступать эткенди үйрөнөсүңөр. Ага бүт баарын постепенно акырдан үйрөтөбүз. Организатор болсоңар, мисалы, бир региондо, например, Жалал Абадтан болсоңуз, Жалал Абадтан топ лидер болуп калсаңыз, ошол жактан семинар эмелерди организовать эткенди үйрөнөсүңөр, потому что топ лидер аркаңыздан жүздөгөн кишилер болуп турганда, ошентишиңер керек да. Ага, жүздөгөн киши болгуча уже үйрөнүп аласыңар, эч кандай кыйынчылыгы жок. Ошолордун баарын командаңарды координировать этесиңер, топ лидер болосуңар мынакей. Бизде болсо эме признание бар да, көп кишилер бар, таланты бар, скрытый. Ушуну каяка реализовать этсем депчи, бияктан ар бир кичинекей болсо дагы ар бир тепкичке чыккан сайын биз куттуктап, аябай чаттардан куттуктап эме кылабыз. Андан сырткары семинарларда живой презентацияларды өткөзүп баштайбыз. Кыргызстанда мына жаңы эле чуу деп жаңы эле башталып атат. Ошондо сахнага чыгарабыз. Компаниянын день рождениясы болот жакында, октябрда. Ошол жерден эгерде кирип туруп чоң результаттарга чыгып койсоңор, чоң результат деген кандай оңой эле да. Silver Pro деген квалификацияны жабасаңар, ошондо эле уже сахнага чыгарып силерди аябай куттуктайт толтура 10 000 киши. Мына карагылачы биздин команда плюс ярд деп коет да. Ярд деген сөз бул
биздин максатыбыз миллиард деген сөз да. Бүт баары бактылуу беттерин көрдүңөрбү? Бул эми ошо Россиядагы команда, биз Кыргызстанда буюрса bizde дагы сонун жаштар келет, сонун команда болобуз, сонун комьюнити болобуз. Ошол азыр кирип алсаңар, ошол келген жаштар менен силердин ысыңарга келет. Алар товар оборот кылса, силер акча табасыңар, аларга жардам бересиңер. Ушундай бири-бириңиз менен взаимодействие болот да. Биздин командага келгиси келгендер толтура болот анан. Четинен уже келип башташат кыргыз элибиздин жаштар. Не только кыргыз эл, Кыргызстан башка өлкөлөрдөн дагы адамдарды жазат, потому что бул эме онлайн бизнес. Запусктан өтөсүңөр, эң биринчи эле келгенде жөн эле келип эле анан мага макул жазылдым, анан эмне кылышым керек деген суроолорду көп бересиздер. Запуск деген программабыз бар. Биринчи кадамда кандай кылып ташташ керек бул бизнесте акча табууга. Обучениеден өтөсүңөр, баары постепенно, очень плавно, бережно бүт баары башталат. Трансформация болосуңар, анан вип прокачка деп коет жанагындай. Нутрициологияны окуйсуңар, биякта курс ачылган атат бесплатно биздин командага киргендерге. В общем, трансформация болосуңар да, башкача адам болуп каласыңар. Өзү көрөсүңөр, бир жылдын ичинде до и после жашооңуз до и послеге бөлүнөт да. Продукция болса эми укмуш, биохакинг өтпөдүмбү мына. Эң флагманский, феноменальный продукт, действительно феноменальный экен. Просто чудеса. Только чудеса деп мен айта алам да, мындай продуктты мен аябай эңсеп жүргөм, вообще таң калып жүргөм да, мен ушинтип эле деменция болуп карып, эчтеке памятим кетип эле отуруп каламбы депчи, потому что памятим аябай начарлап бараткан. Барган сайын аябай батып баратканчы. Анан ошо эңсегеним келди, менин оюмча бир эле мен эңсеген эмесмин, көп эл журт азыр эңсеген, ошон үчүн Кудай берип атат да, эңсегендерге ушул компанияны берди да, мына памятиңерди оңдоп алгыла депчи, анан бири-бириңерге айткыла, бири-бириңерге жардам бергиле деген бул компаниянын өзүнүн эле эмеси, система работасы, бири-бирине жардам берүү да, бизнеске тартып, продукцияны алдырып ичирип, результат алганда башка кишиге айтып, ушинтип эле бири-бирибизге айтып, анан ден соолугубузду чыга беребиз да. Дагы бир жолу айтып коеюн, бизге бир да конкурент жок. Не только Кыргызстанда, эме СНГ өлкөлөрүндө да жок. Поэтому пока ушундай болуп турганда, биринчилерден болуп кирип, Кыргызстандын рыногун ээлеп алгыла да. Биринчи киргендер оомат келди деп мен айтып коем да, оомат баюуга эң чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Брейншторм бул биздин флагманский продукт, ошо мээнин клеткаларын кайра ордуна калыбына келтирет да, жаңы клеткаларды пайда болушуна өбөлгө түзгөн. Нейронные связи восстановление кылат, память, концентрация внимания, жанагындай тревожный состояниялердин баарын кетирет, вообще сонун болуп калат да. IQ бустер экинчи, бул вообще сонун, бул жанагындай жакшы окуй албаган балдар, не только мисалы чоң эле адамдар, сообразительности азыр жана айтып атпаймынбы, фрагментное мышление болуп калган, азыр узун тексттерди окуй албайт, китеп окуй албайт, учиться этпейт, узун видеолорду көрүп отурганга чыдамы жетпейт, мээси аны принимать эткиси келбейт, информация аябай көп бүгүндө. Вот анан жанагындай оорулуулар, сүйлөй албай калган 4-5, 7 чыккан калган балдарды сүйлөтүп атат, мээсин жакшы иштетипчи. Альцгеймер, ДЦП, аутисттер, жана мээсинен контузия алгандар, сотрясение мозга, послеинсультное состояние. И не только, жөнөкөй просто памяти начар, жакшы соображать кыла албаган адамдарга эң сонун продукт IQ Booster. Брейнштормдун айырмасы бул ошо көбүнчө баары ичсе болот, но көбүнчө адаптированный жаш балдар менен кары возрасттагы адамдарга сепегенде нервная системаны возбуждать этпейт да, мындай крайностьтан кетирбейт да. Брейншторм болсо ошо мындай бодрость берет, сразу мындай активный болуп каласың, сонун состояние киресиң да. Тон бул вообще природный энергетик, азыркы жанагы дүкөндөгү энергетиктер өтө адамзатты талкалаган продукттар. Анын составында жанагындай жогоруда мен айтып өткөн химический составдан тышкары еще адамдын жүрөгүнө өтө чоң балта чапкан продукттар да, жанагы дүкөндөгү энергетиктер. Жакында жаш бала каза болду, жүрөгү 2 эсе чоңоюп кетти, ысык көлдө 3 күн уктабай ойноп жүрүп, анан баягы оюн күлкү тамашага кызыгып уктабай энергетик ичип бериптир, жүрөгү 2 эсе чоңоюп кетип, жүрөгү жарылып өлүптүр. Бул жап-жаш эле здоровый жигит. Бул болсо мына тон, муну ичкенде 2 мүнөттүн ичинде өзүңө келесиң, сразу бодрость появляется, сразу горы хочется свернуть да, энергия ушундай келет, күчкө толосуң, кубатка толосуң, настроениең көтөрүлөт, бодрый болуп чуркап каласың да, бүт жумуштарды бүтүрөсүң. Эва Протек бул өзүнчө тема, вообще сонун да, бул на клеточном уровне защита организма да. Мындан жана аллергия, псориаз, эмелер дагы жанагындай чүчкү, бышкыр, көздөр кытышып, астма эме болгондорго, экзема, аларга дагы аябай жардам берип атат. И не только. Вообще полностью организмди на клеточном уровне восстанавливает и защищает. Но стресс это просто еще одна тема, бул вообще красота тема да. Но стресс бул ар бир адам күндүз жүргөндө стресс болот. Андай нерселерге ошол эле аварийный ситуация, же болбосо шеф ушуп койду, же болбосо подружка менен ушуп кеттим, же конфликт болду, же башка ситуация болуп калды. Ну, в общем, ар кандай болот да. Же болбосо эртеден кечке иштеп чарчадың аябай, анан кечинде муну жатарда ичип жатсаңар, релакс болот да. Нервная система успокаиваться этет, тонизироваться этет, баягы мышцалар расслабляться этип, анан сонун жаш баланын уйкусундай сонун таттуу уйку менен уктайсыңар. Бул продукцияларды ичкенден баштап сонун мен көптөн бери түш кирбей калгам, мага көп жылдан бери. Мына азыр сонун түштөр кирип баштады. Болгондо да цветной түштөр кирет да, мындай маңыздуу түштөр кирип баштады да, андай көп жылдан бери көрбөй калгам. Азыр түш көрүп атам азыр. И бир эле мен эмес, көп айтып атат. Отзывдар бар да, цветной сонун түштөрдү көрүп атабыз деп. Бул болсо для похудения комплексная программа ProSlim. Жырларды сжигать этет, аппетиты будет, и тамак ичкенде жырга откладывать эттербей, сиңирип, баягы откладывать эттербей кетире берет. Дренаж болсо организмдеги шишиктерди, лишний жидкостьтарды, межклеточный туруп калган өзүнө шлак токсиндерди, топтоп алган жидкостьтардын баарын айдап кетет. Шлак токсиндер бизге бычак, адамды талкалаган ушу шлак токсиндер. Муну менен дренаж менен силер объемдоңор размерлериңер кетет да, кичиресиңер. Так, дальше. Иммунитет көтөргөн. Детокс болсо
детокс болсун бүт организм тазалайт. Кишечник, печень, почки. Каловый образованиялер, жанагындай токсин выделять деген каловый туруп калган остаток образованиялер бар. Каловый камнелер ошонун баарын жок кылат. Ну, калган баарын билесиздер. Допустим, мына могу акыркы эме метабиотикте турбайбы могу. Метабиотик жолдошумдуку аябай эме да негизи. Кичине бирдеме жеп койсо эме болот, диарея боло берет да. Баягы микрофлорасы нарушение болуп калганда, кечүүда ошондой болду эле 2 капсула ичти тып токтоду. Эң сонун экен. Ну, здесь омега, витамин D, железо легко усвояемый бар бизде. Функциональное питание, бодибокс, жанагы программа для похудения алганда завтрак менен нужно заменять деп койсоңор аябай сонун болот. Себеби мунун составында жиры, белки, углеводы, клетчатка, пробиотик, минералы, витамины бүт баары бар. Биздин бөлүмдү ичип жаткан тамак ашыбыз менен жеткизе албаган продукт, элементтер баары камтылган. Ошондо силер организмдерди тазалап, кишечник тазалап, жырлардан арылып, объемдордон арылып, жанагы шишиктерден, ишке жидкостардан арылып, таза организм, тазаланып аткан организмге витамин, минералдар поступать этип, кишечникке калдын ордуна витаминдер келип, и организмге кишечниктен ошо жакшы элементтер тарайт вместо токсинов. Коллаген отдельная тема. Ушунча коллаген ичип көргөм, но могул коллагенден алган таасирим бул просто блеск. Отвал башки деп коебу азыр. Трендовый слово. Биринчиден муундарымдын ооруганы басылды. Кечимде жатканда ай бир положениеде жата албай кыйналчумун да. Муундарым ооруп, белим ооруп, буттарым ооруп, таманым ооруп, бүт басылды. Тырмагым өзүнө келди. Катуу болуп, сонун болуп калды. Шылак көп жылдан бери эметип жүрүп аябай жумшак болуп калды. Сразу өзүнө келип бекемдеди. Чач кожам сонун болуп калды. Тим эле эме мындай свежий болуп, мындай сонун болуп калды. Сөз менен айтып бүтүрө албайм. Чайыбыз өзүнчө тема. Бул жанагы алып аткан чайларыбыз бүт баары красителдер кошулган, муздап калса үстүндө пленкалар болуп калат атпайбы? Ошонун баары химикаттар. Биздин чайлар экологически таптаза. Какаобузда болсо составында витаминдер бар, минералдар бар тоже. Косметика, бул эми үй жыйнай турган экологически безопасная бытовая не химия деп коебуз. Бүт баары бар бизде. Для мытья посуды, экологически безопасный, даже фруктуну жууса болот. Бүт пол жууган, эме жууган диффузорлор бар. Жыта аябай сонун деп атышат. Мен дагы эле алар экен, к сожалению, алам. Бүт баары бар, в общем. Уход за волосами эң сонун. Чач тим эле сүрткүлдөп, жыпжылтырак болуп, өзүнө келип, кайра жаралгандай болуп калат чач. Уход за лицом. Вообще бул жерде аябай көп линик. Могу мен маскасын эле колдонуп просто сөз менен жеткизе албайм. Ботокс, лифтинг эффект менен. Муну койгондон кийин бетим просто жап-жаш болуп калат экен. Кремдердин дневной ночнойлорун колдонуп атам, калгандарына колум жете элек. Жаңы эле келди компания баарын колдонуп бүткүчө. Бүт баары бар, аны буюрса көрсөтөм. Азыр могу жерде более 12 разработка деп атпайбы, азыр 90 продукт разработкада жакында чыгат. Азыр 80 продуктубуз бар, 90 кошулат жакында. Компания молодая и баары астыда да, баары астыда сонун продукциялар болот. Карьера. Эми давайте эң основной продуктуну бүттүк, учкай айтып кеттим, продукция действительно иштейт, продукция, мындай продукция менен акча табуу оңой. Себеп дегенде продукция өзүнө сатат, жана брейншторм, стресс, но стрессерлер чего стоит. Мынакей карьера болгондо компания бизге кошулуш үчүн акы төлөбөйсүздөр, реферальный ссылка жиберебиз, регистрациядан өтөсүңөр, но жана башында айтып өткөндөй эле силер интернет магазинде болуп каласыңар, бэк офисте болуп каласыңар. Вот товарный эме счетуңарга эгерде в общем силерге продукция алганда 15-тен 25%ке чейин значит акча компания кэшбэк кылат. Подарочный бонус бар, подарочный бонус 15%. Личный бонус. Силер өзүңөр колдонуп туруп, анан башка адамды рекомендация кылып адам чакырсаңыздар, алар келип сизге жазылса, ошону биринчи линия деп коет. Первый уровень. Ошолордон 15%. Мындай өтө аз да, мындай маркетинг план. Кандай любой объем болбосун, 15% төлөнүлөт да. Аябай жакшы. Главный бонус дагы ушунда дагы көп акча аябай. Биринчи линиядан баштап, ошо 10-чу линияга чейин 15-тен 3%ке чейин. Эң астында 10-чу линиядан 3%, биринчи линиядан 15%, экинчи линиядан 8% ошентип кетет. Эми астында 3% астында уже адамдар аябай көп болот. Стартовый бонус компания стартовый бонус деп 20-дан 15-10% төлөп берет. Лидерский бонус деген бар. 0,5-тен 2%ке чейин сиздин товарооборотуңуз не только жана 10 линия, полностью общий товарооборотуңарда силердин командаңарда мисалы 100-чү 2000 киши деп кое аласыңар да, 2000-чи линия. Ошолордун баарынан төлөнөт. Бул эмне деген акча? Аябай чоң акча бул. Андан кийин президентский пул деген бул вообще тоже отвал башки мындай жок. 5,5%ке чейин жана голд деген эмеге жеткенде, квалификацияга жеткенде, ага жетишип бат эле. Эгерде амбициялуу болсоңуз, эгерде башотуңуз менен келип көп убактыңызды бөлүп биз айткандай кылып иштесеңиз, голду жабуу бат эле да. Голду жапканда ошо голдтордун арасында төлөнчү проценттер 5,5%ке чейин төлөнөт. Общий мировой товарообороттон. Үстүңөрдөгү кишилерден дагы төлөнөт. Бизде мисалы сетевой бизнеста только астынан аласың, а бизде болсо даже үстүңүздөгү голдтордон дагы компания акча төлөп берет. Бонус ошол голду жапканда өзүңөр эле чоң жакшы акчаларга чыгасыңар, андан тышкары одноразовый вознаграждение 50 000 сом төлөп берет. Вся сеть деп ошо айтып берип атам да. Бизде автобонус бар программа. Ошо Gold Pro дегенде жапканда 3 ай ошол Gold Pro'ну квалификацияны сактаганда компания силерге мындай машинелерди алып берет. Тандасаңар болот. Либо BMW, либо Mercedes, либо Audi, же болбосо Китайка же Tesla алсаңар болот. Салондон, жап-жаңы салондон машинени айдап келесиңер. Жилищная программа бар. Эң высокий квалификацияны жапканда Diamond'ты аны 6 ай кармагандан кийин же 10 ай эле азыр эсиме чыгып атат. 10 миллион сом акча берет. Кааласаңар үй салып алгыла, участок алып кааласаңар квартира сатып алгыла.
То есть подарок берет. Мынакей акырына жетип калдым. Эми итог айтып берели. Мына эң биринчи бул биздин компания, эч бир дагы компания окшобогон трендовый компания, өтө сулуу компания, жаш компания, амбициялуу компания. Бул сообществодо болсоңор сөзсүз трансформация өзгөрөсүңөр. Башкача адам болсоңор 1 жылдын ичинде, даже 6 айдын ичинде. Биринчи болуу өтө бүгүнкү күндө емкость рынка деп коет. Эң биринчи жылда кирген адамдар 1% түзөт. Ошол биринчи кирген адамдар азыр силер кирсеңер биринчи 1%тын ичине киресиңер. Жана мен айткандай омартка, берекеге ээ болосуңар. Чоң акча, байлыкка ээ болосуңар. Потому что биринчи келдиңер. Астыңарда целый рынок Кыргызстана. Мен азыр жерлерден лидерлерди издеп атам. Жети тууганыбыздан бирде лидер чыкса, силерге голд дегенди ачсаңар, компания голд деген статусту жапсаңар, жерлерге компания өзү склад ачып берет. Күтпөйсүңөр, улам келген за доставку акча төлөбөйсүңөр. Кстати, компания азыр караштырып атат. Азыр арзандатып болуптур. Менин партнерлорум байкап койсоңор, интернет магазиндерге кирсеңер, продукцияларыбыз арзандатылыптыр. Анан доставканы да арзандатабыз деп өткөндө президент айткан. Буюрса доставка да арзандайт. Андан тышкары еще склад ачылат. Ошо любой нерсеге биринчи киргенде бүт мөрөгө ээ болосуңар. Биздики активная целевая компанияда, целевая аудитория компанияда, целевая аудиториябыз бизге активный, иштейм деген амбициозный адамдар керек. Кыргызстандын рыногун бат алып кетиш үчүн, бат таркатыш үчүн. Эгерде сиз ошондой болсоңуз, пожалуйста, келиңиз. Андай эмес болсоңуз үйрөтүп алабыз. Упаковка, биздин продукциянын упаковкаларын байкадыңыздарбы? Карап эле тургум келет да. Ал эми колуңузга алганда кармалагыңыз эле келип турат да. Ал эми ичкенде кандай результаттар, это просто блеск. Путешествиелер, албетте, анда бизде проектлер, сон ценный подароктарга ээ болосуңар, жакшы иштесеңер. Баасы биздин продукциянын баасы өтө эле биздин чөйрөткө ылайыктуу. Баалуулугу мисалы ушул брейнштормдо $200 эседеле алмакмын. Себеп дегенде мен айтып атам го, ушинтип мен иштебей каламбы деп коркуп аткам депчи. Старческая деменция болуп алжып каламбы. Азыр эле правитель ушундай болуп атат, 5 жылдан кийин эмне болом деп жүргөндө ушул компания келип калды. То есть баалуулугу баасына караганда өтө бийик турат деп айта алам. Болгондо эле 2000 сомдун тегерегиндеги продукция бизге 1000, 900 сом, 300 сом. Эң эле кымбаты билбейм, эң эле кымбаты биздики иш кылып 2,5 сомдун тегерегинде эле продукция, эң эле максималдуу. Ну, внешние факторы. Бизде азыр нестабильный жашоо, бизде азыр турбулентный убакытта жашап атабыз десек болот. Могу Валберсте деле иштегендер анча акча таба албайт азыр уже. Традиционный бизнести айтып бердим. Конкуренция чоң, эптеп эле иштеп ошо айла жоктон эле иштетип, магазиндерин иштетип чуркап жүргөн адамдар. Они имеют бизнес, а их бизнес имеет. Чоң бизнес ача албайбыз себеп дегенде, ага чоң капитал вложение керек. Аны ачкан күндө дагы чоң связьдар керек. 90% андай чоң бизнестер терпет крах. Вот, так что азыр ушундай заманда мындай даяр бизнеске келбеген адамды мен просто түшүнбөйм да. Мындай нерсени просто, менин бир наставнигим бар, Артем Нестеренко, как голодная собака в кость тытынып, ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп анан иштеш керек да. Иштеш керек. 1 жыл иштесеңер, кийин уже силерге акча өзү келип баштайт. Жана мен жогоруда айткандай. Тытынып иштеп команда түзүп алсаңар, акча 24 саат 7 күн бою келип турат. Ушу менен мен презентациямды акырына чыктым. Эгерде ушул эмени маалыматты туура колдонуп, командага келип катталып катталсаңар, албетте биз кол бутумар менен тосуп алабыз жана жардам беребиз. Чоң акчаларга чыгарганга жардам бергенге биз азыр куштарбыз. Себеп дегенде компания жаңы эле келди. И азыр мен видеону фурчетип алайын. Компания бизге жаңы эле келди. Бизге азыр адамдар керек, бизге лидерлер керек. Ар кайсы областтан мен азыр лидерлерди издеп баштайм. Аларга уже жардам берип, эгерде чынында профессионал болом деп аракети күч болсо, астыларына ошо мисалы Жалал Абадтан бир иши чыкса, астына Жалал Абадтардын баарын жазып беребиз. Нарындан чыкса, иштейм дегендер, лидер чыкса, минимум там бир $200, $200 балл менен кирип, анан 1000 баллга жеткирип, бир айдын ичинде мини склад кылып, пока ошол жактагы өрөөндө тейлейм дегендер чыкса, акча бар болуп, ага где-то эми аны индивидуально сүйлөшөбүз. Просто ар бир дубандан бирден лидер чыкса, астыларына ошол региондогу кишилерди өзүбүздүн астыбызга жазбайм. Мисалы мен лично өзүм жөнүндө айтайын, башка командадагы кишилер жөнүндө айтпайм. Ошол кишинин астына жазып беребиз. Региондорго. Скөлдөн чыкса, скөлдөгү лидердин астына жиберебиз. Оштон чыкса, оштон. То есть рынок свободный. Берите, хватайте, командага кошулгула, сонун видеороликтерди тартабыз, сонун фотосессияларды кылабыз, чогуу путешествие этебиз, чогуу Москвага мына октябрда буюрса день рождения компанияга учуп барабыз. Жашообузду жыгатабыз. Зачем вот бир келген жашоону жөн эле капачылык менен өткөрүп, анан ден соолук менен алып туруш өткөрүп. Ден соолугубузду чыңдайбыз, жашарабыз. Кудай бизди жыгасын деп жараткан. Анан ушундай оматтарды берип атат. Муну алып калышыбыз керек. Рахмат. Анда эгерде сиздерде менин партнерлорум чыгарган болсо, ким чыгарган болсо, ошолорго обращаться эткиле. Бул бизнес боюнча катталам десеңиздер. Эгерде мен чыгарсам силерди, бул жакта силерде эч ким эмес, только мен чыгарган болсом, анда менин личкама жазыңыздар. Командаңызга катталганга даярмын деп. Анда мен силерге консультация берем. Так, дополнительный сурооңуздарга жооп беребиз. И все, баштайбыз жумушту, бизнесте. Кечиңиздер жакшы улансын. Дагы да болсо мен көпкө бир 40 мүнөт эле өткөрөйүн дедим эле. 50 мүнөт болуп кетиптир. Ну да ладно. Бат-баттан записи көргөндөр бат-баттанга коюп алып чыксаңыздар болот. Пока-пока. Всех вас люблю и обожаю.